Ошо жана мусулмандардын бир кыр айтканы туура. Минтип атпайбы биздин кылып атканыбызга, сүйлөп атканыбызга Аллах күбө көрүп турат депчи. Алар могу чоң аалам көргөн жок, иши жок адам менен. А могу арбактар көрүп турат, кабардар. Периштелер көрүп турат мына ушулар. Эми алардын тили менен айтканда периштелер. Аллах деген эле ушу аалам күчтөр. Көрүп турат, кабардар, жан алат, жан салат. Кудай жан алгычын жөнөтпөйт, мына ушулардан эле келет. Жерде жашасаң, мисалга, көрдүңүзбү? Ошон үчүн ушу аалам жерге түштү. Жерге түшкөндүктөн азыр ичип жегендер кырсыктап атат, ак адамдар көтөрүлүп атат, өзүн таанып атат. Мына карапайым элди Арсылай канча деңгээлге өстүрүп койду, өйдөлөтүп койду. Ак болгондуктан. Кыргызга кут түштү болуп атпайбы? Куттун далили арстан ала экен деп. Кут деген бул куткаруучу. Кут ой, оюңарды кутка алып барып койду. Кут ай, Кудайдын энергиясын, отун алып жүрөт делип мына. Урматтуу улуу журтум, ошондуктан сиз аксыз. Жаныңыз ак, таныңыз ак ишти аткарыш керек. Тан исполнитель, жандын исполнители. Ошон үчүн ичиңизге жана 3 периште кирдиби? Андан көп периште кирдиби? Ошончо чоң кереметиңиз барбы? Сиздин батаңыз эле оомийниңиз жарайт. Сиздин көзүңүз, сөзүңүз жана көз тийди, сөз тийди дегендей эле жарата алат. Сиздин ичиңиз ооруп калса, ал оокат буйрубайт. Ошондуктан кыргыз мындайча айтканда Аллахтын ордун, ааламдын ордун азыр аткарып атат. Аткарыш керек. Мына өткөн эфирде айттык. Ушу куйруктуу жылдыз деген мына ушу китеп бар. Куйруктуу жылдыз көрүнгөндө не болду? Энергиясы жерге түштү. Энергия жерге түшкөндөн кийин 15 закон жоюлду. Магия күчү жоюлду, эволюция күчү жоюлду, иньян жоюлду, пендечилик жоюлду. Мына сиздер азыр ушинтип дүйнөнү кантип башкарам? Сиздер бүгүндөн баштап кызматка өтүшүңөр керек. Сиздерде уже илим бүттү. Эми кызмат кылышыбыз керек. Ааламдын ордун же болбосо кырсык эмнеге болуп атат? Динге кирсең деле кырсыгың токтобой атпайбы? Тетирсинче диндегилер кырсыктап атпайбы? Ак жолдо жүрөбүз дегендер. Кырсык намаз окубай коюу үчүн болгон жок. Кырсык адам аалам экенин билбегендиктен, ааламдык сырын билбегендиктен жаңы орду, табияттын кызматын билбегендиктен, өзүнүн жашоого жаралуу максатын билбегендиктен, укугун, утушун, милдетин билбегендиктен, ааламдык кызматын аткарбаганда ар бир адамды жынысына, улутуна, жашына, агына карабай кырсыктап атат дүйнөдө. Кыргызда эле эмес. Эми ошондо эмне кылышыбыз керек дегенде, ааламдык кызматыбызды аткарсак анан кутулабыз. Ал кандай ааламдык кызмат дегенде? Сен аалам болсоң, сени ошо бир периште кийсе, арбай кийсе, арбай эмне кылат? Соттош керек, тегиздеш керек. Мисалы сиз атасыз дейли. Үйдө 10 балаңыз бар. Анан тескейсиз, соттойсуз. Ал улуу да.